Ооба, бизде өлкөбүздө 200дөн ашык байларыбыз бар. Тиги гостиница Ишматовтыкы, тиги ресторан дагы Ишматовтыкы, бул завод дагы Ишматовтыкы деп. Бул саясий кадам менен чектелбей, сөзсүз түрдө укуктук дагы кадам керек. Байлыктарын ачыкка чыгаргандарга кылмыш иши козголбосуна кепилдик берилип, мунапыс жарыяланган. Мында мал мүлкүн туугандарына каттатып алгандар же байлыктарын чет өлкөдө сактаган жарандарга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бүгүн аталган мунапыс мыйзамына карата дагы бир жеңилдик берилди. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Ички инвестиция жасап, акчаларды экономикабызга кайрып берели. Ошондо баарыңарга административдик жана экономикалык кечиримдер болот. Декларациялануучу мүлктөр менен кирешенин кол тийбестигине кепилдик мыйзам менен берилди. Чечимге ылайык мүлктөрдү легалдаштыруу учурунда келип чыккан салыктарды төлөөгө байланышкан камералдык текшерүүлөрдү токтотуу тапшырылды. Башкача айтканда, көмүскөдө сактап келген байлыктарын ачыктайм дегендер салыктык текшерүүлөрдөн дагы кутулду. Ал салык төлөөчүнүн объектисине барбай эле, алардын мүлк объектилерине барбай эле, ушул жердеги жанагы биздин мамлекеттик каттоо кызматынан алган маалыматтарды салыштыруу менен кимдин колуна качан өтүп атат, ким кимге сатып атат, ал 1 жылдан өтпөдүбү, 1 жылга чейинки мөөнөттө мурун 2 жыл деген мөөнөт бар эле, ошол 2 жылдан өтпөдүбү деген мөөнөттөрдү өзүнүн жана мыйзамдык мөөнөттөрүнө карап туруп, карындашыма же иниме же апама бирөөнү бул мүлк объектисине бир жоопкерчиликтүү кылбайын, мен өзүмдүн атымда болсун, мен өзүм гана бул мүлк объектиси менен распоряжение кылганга мүмкүнчүлүгүм болсун деген тараптар өздөрүнө мүлк объектисин каттатып, жана бизге келип, жана жогоруда айткандай маалымат берип, ошол мен айтып аткан жана салыктардын түрлөрүнөн бошоп алуу мүмкүнчүлүгү бар бүгүн. Анткен менен азырынча эч ким ачыкка чыгара электигин өлкө башчысынын сөзүндө айтылды. Мындан улам мамлекет башчы: "Мен өзүм баштап берейин деп жатам. Жакында менин канча мүлкүм бар экенин билесиздер" деп комментарий берди. Ошондой эле базар ээлери, базарларда контейнерлери бар ишкерлер мүлктөрүн мыйзамдаштырып алышына жакшы шарт түзүлгөнүн айтып, салыкты ачык төлөөгө чакырды. Ошого карабастан дагы деле чет өлкөдө катып жаткан акчалар көп. Бул мыйзамдын максаты ошол катып жаткан акчаларды биздин Кыргызстанга алып келип, ушул мыйзамдын негизинде легалдаштырып алып келип, биздин банктарга салса, биздин банктар пайда көрөт. Биздин өзүбүздүн территорияда Кыргызстандын аймагында завод фабрика салса, ошол жерде иш орундары пайда болот. Салыгы бизге төлөнөт. Мына бул мыйзамдын максаты болгону ушул. Менин ал байлардын арасында бир тууганым же досум жок колдой турган. Бийлик көмүскө экономиканы азайтуу үчүн легалдаштыруу кампаниясы 1 жылга созулуп, байлыгын ачыкка чыгаргандарга кылмыш иши козголбойт деген кепилдик берилгенин маалымдаган. Серепчилер бизнесмендерди ынандыруу үчүн бир гана мыйзам жетиштүү болбой жаткандыгын айтышат. Мүлктөрдү башкаларды эмне үчүн жаап жашашат? Биринчиден салыктан качуу максатында, экинчиден ошол бийликтин көзөмөлүнөн тыш сырткары болуу үчүн да. Анткени ошол байлар бизде эми батышта эмес да, өнөкөй өлкөлөрдө эмес. Бизде бардык мүлкүн ачыкка чыгарып, баарын ушундай бир ачык айкын кыла турган болсо, анда мисалы сөзгө өйөт. Булардын көпчүлүгү, көмүскө экономикадагылардын көпчүлүгү булар баягындай мыйзамсыз жолдор менен келгендер, мыйзамсыз жол менен байыгандар, ошого жетишкендер да. Анан эми азыркы учурда ушундай амнистия берилип, ушундай мүмкүнчүлүк берилип атканда, менимче дагы деле бул аздык кылат. Башка айтканда, көпчүлүгү мындан пайдаланбайт. Дагы эле ишенүү мүмкүн эмес. Өлкөдөгү саясий стабилдүүлүккө, мамлекеттик органдардын ушундай мыйзамдын алкагында иш алып барарына ошол көмүскө мүлк ээлери ишене беришпейт да. Дагы деле алар ошол бийликтин тузагына түшүп калабызбы, бийликтин тизмесине илип калабыз деп чочулашып, ошол эле бойдон калышы мүмкүн. Президент Кыргызстандагы капчыктуу кишилер мүлкүн чет жактарда сактап жүргөнүн, бирок аны өлкөдөгү банктарга кайтаруу керектигин билдирген. Ал үчүн капиталды легалдаштыруу мыйзамы быйыл 20-июнда кабыл алынган. Мүлктү легалдаштыруу мыйзамы 2005, 2008, 2010 жылдары дагы кабыл алынган, бирок чийки болгондугу үчүн иштебей келген.
Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ.